Кайрылуу күн достор, каналыма кош келиңиздер. Бүгүн биз өтө даамдуу, камыры жуп-жумшак болуп чыгуучу сочниктер жасайбыз. Мен ортосуна творог начинкасын салдым. Камырыбызды жасоо үчүн бизге ун, кант, каймак, жумуртка, эритилген сары май жана ун көптүргүч керек болот. Эң алгач идишибизге сары майды салып, үстүнө кантты салып, миксер менен жакшылап аралаштырып алабыз. Андан соң жумуртканы салып, каймакты салып, дагы миксер менен аралаштырабыз. Суюк массабызды аралаштырып алган соң, унга ун көптүргүчүн салып, аралаштырып, суюк массабызга электен баарын өткөрүп алып, жумшак кылып, камыр илеп алабыз. Бизде ушундай жумшак камыр иленди. Аны пищевой пакетке салып, 1 саатка муздаткычка салып коебуз. Сочниктин начинкасына бизге творог, жумуртканын сарысы, сахар, каймак, ун керектелет. 50 минут өткөн соң творогдон салмабызды даярдап алабыз. Идишибизге үйдүн творогун салып, үстүнө жумуртканын сарысын салып, кантты, унду, каймакты салып, вилка менен жакшылап эзип аралаштырып алабыз. Андан соң муздаткычтан камырыбызды алып, аны чама менен 10-12 бөлүккө бөлүп, тоголоктоп алып, аны орточо кылып, октоо менен жайып алабыз. Андан кийин камырдын жарымына творог салмабызды салып, жарым камырыбыз менен жаап, 2 четин басып коебуз. Ошентип баардык сочникттерди окшоштуруп кылып чыгабыз. Андан соң духовканын идишине пергамент кагазын салып, ага сочникттерди тизип салып алып, үстүн жумуртканын сарысы менен сүйкөп чыгабыз да, сочникттерибизди кызып турган духовкага 180 градуска 25-30 минутадай салып бышырып алабыз. Бизде ушундай өтө даамдуу, жуп-жумшак сочникттерибиз даяр болду. Сөзсүз түрдө даярдап көрүңүздөр. Менин рецептим жакса, каналыма жазылып, лайк басып, комментарий жазууну унутпаңыздар. Көрүшкөнчө достор.